Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 3 бөлүм. Өзүңдү сүйүү. Сиз бирөөнү сүйгөн мезгилдеги сезимдериңиз эсиңиздеби? Жүрөгүңүз кандай дирилдечү? Бул кандай гана керемет эле. Өзүңүзгө болгон сүйүү дал ушул сыяктуу эле түбөлүк созулган сезим. Өзүңдү сүйүү менен сиз бул сүйүүнү жашооңуздун аягына чейин сактайсыз жана бул сиздин эң сонун романыңыз болот. 1 глава. Өзүңүздү сүйүүнү үйрөнүңүз. Кечирүүнү үйрөнүү менен сиз желкеден баскан оор жүктү гана алып таштабастан сүйүүгө кенен эшик ачасыз. Өзүңүзгө болгон сүйүүгө. Азыр мен өзүңдү сүйүүгө үйрөткөн кээ бир ыкмаларды сүрөттөп бергим келет. Алар бул нерсени үйрөнүп жаткандар үчүн да, эми баштоочулар үчүн да ылайык келет. Мен бул ыкмаларды менин 10 тепкичим деп атайм. Ушуга чейин мен бул тизмени миңдеген адамдарга жөнөттүм. Өзүңдү сүйүү бул керемет окуя. Учканга үйрөнгөндөй эле болосуң. Элестетсеңиз, уча алсаңыз кандай гана сонун болмок. Анда келиңиз, кийинкиге жылдырбай туруп, азыр эле өзүбүздү сүйөлү. Байкашымча көпчүлүгүбүз кайсы бир деңгээлде өз баабызды билбегендиктен жабыркайбыз. Кемчилик болумуштарыбыздын айынан бизге өзүбүздү кандай болсок, ошондой боюнча сүйүү абдан кыйын болот. Биз өзүбүзгө болгон сүйүүнү шарттуу кылабыз да, анан аны башкалар менен болгон мамилеге да көрсөтөбүз. Биз баарыбыз укканбыз. Өзүңдү сүйбөй туруп, башканы чындап сүйө албайсың. Эми өзүбүз тургузуп алган тоскоолдуктарды ачык көргөндөн кийин кийинки тепкичке көтөрүлүүнү үйрөнүүбүз керек. Өзүңдү сүйүүнү үйрөнүүнүн 10 ыкмасы. 1. Өзүңдү сүйүүгө жетишүүнүн эң маанилүү ачкычы өзүңдү сынга алууну токтотуу. Эгер биз өзүбүзгө кандай болгон күндө да баары жакшы экендигин айтсак, жашообузду өзгөртүү бизге жеңилирээк болот. Кыйынчылыктар биз өзүбүздү жаман деп эсептегенде пайда болот. Биз баарыбыз өзгөрөбүз. Ар бир күн бул жаңы күн. Биз аны кечээге караганда башкача жашайбыз. Биздин күчүбүз жашоонун агымына карап ыңгайлаша алууда. Ынтымагы жок үй-бүлөдө чоңоюп калгандар өзүнө ашыкча жоопкерчиликти жана өзүн сынга ала берүү өнөкөтүн өөрчүтүп алышат. Алар коркунуч жана кыйынчылык болгон чөйрөдө өсүшкөн. Мындай үй-бүлөдө тарбияланган балада менин бир нерсем орундуу эмес, мен башкаларда эмесмин деген сезим калыптанат. Сиз өзүңүздү кандай сөздөр менен урушасыз, эстеп көрүңүзчү. Мен угуучуларым төмөндөгүдөй сөздөрдү айтышчу. Акмак, жаман бала, жаман кыз, колумдан эч нерсе келбейт да. Кекештенип калдым, түсү суук, шалаакы жана башка ушул сыяктуу. Балким сиз да өзүңүздү урушканда ушул сыяктуу сөздөрдү колдоносуз. Өзүбүздүн баабызды көтөрүүнү үйрөнүү бизге абдан зарыл. Анткени өзүбүздү анча жакшы эмес сезүү менен басмырланган абалыбызга актанабыз да, аны сактап коебуз. Биз ооруларды өөрчүтүп, жашообузду жакшырта турган нерселерди улам кийинкиге жылдырып, өзүбүздү туура эмес тамактар менен, алкоголь менен уулайбыз. Биз баарыбыз адамдарбыз. Бул нерсе бизди алсыз, жаралуу кылат. Кынтыксыз болуп көрүнбөгөнгө үйрөнөлүчү. Кемчиликсиз болууга аракет кылуу адамды абдан катуу кысат да, жашоодо эмне жакшы болбой атканын түшүнүүгө тоскоолдук кылат. Мындай аракеттен баш тартуу менен биз өзүбүздүн индивидуалдуулугубузду, чыгармачылык жөндөмүбүздү ачып, башкаларга окшошпогон өзгөчөлүгүбүздү баалай алмакпыз. Биздин ар бирибизге бул жашоо өз ролубузду ойноо буйруган. Өзүбүздү сындоо менен биз маңдайыбызга бүткөн жазмышыбызды аткарууга өзүбүздү жөндөмсүз кылып коебуз. 2. Кийинки биз жасай турган нерсе өзүбүздү коркутууну токтотуу. Көпчүлүк адамдар өздөрүн жаман ойлор менен коркутуп, ар кандай жагдайды кадимкиден алда канча оор элестете беришет. Мындай адамдар кичинекей эле көйгөйдү ыгы жок чоңойто беришет. Жаман нерсени күтүп жашоо кандай гана коркунучтуу. Канча адамдар жатар алдында өзүнүн жашоосундагы окуялардын жаман жагын, өнүгүшүн элестетип жатышат. Алар керебет алдындагы коркунучтуулар көзүнө көрүнө берген жаш балдарды элестетишет. Мындай адамдарды уктай албай кыйналгандыгы көп деле таң калтырбайт. Бала чагыңызда ата-энеңиз керебетиңиздин жанына келип, сизди сооротуш керек эле. Эми чоңоюп калганыңызда өзүңүздү өзүңүз соорото аласыз. Өзүн өзү коркутуу оорулуу адамдарга абдан мүнөздүү. Алар көбүнчө эң жаман нерселерди элестетишип, атүгүл өлүм жөнүндө да ойлоно башташат. Алар дарыларга гана үмүттөнүшөт.
Дарылануу процессинде өздөрүнүн эч кандай ролу жок сезишип, өздөрүнүн ички күчүнүн жардамынан баш тартышат. Мындай нерсе адамдар менен мамиледе да болот. Бирөө эле сизге коңгуроо чалып, сурабай койсо, заматта эле өзүңүздү эч кимге кызыгы, кереги жок сезип, эч ким менен жакындаша албаучудай көрүнүп кетесиз. Өзүңүздү унутта калган, четте калгандай сезесиз. Ушул эле нерсе жумушта да. Бирөөнүн жөн эле айткан эскертүүсү иштен айдалуу коркунучу жөнүндө ойлонтот. Мээңизди жаман ойлорго ыгы жок толтурасыз. Бирок эсиңизде болсун, бул ойлор жаман аффирмациялар. Эгер сиз дайыма жагымсыз бир нерселерди ойлонуп жатканыңызды байкасаңыз, аларды сүрүп чыгарып кое турган образды табууга аракет кылыңыз. Бул керемет пейзаж, күндүн батышы, гүлдөр, спорттун сиз сүйгөн түрү, деги эле сиз жактырган баардык нерсе болушу мүмкүн. Аны өнүктүрүүчү катары колдонуңуз. Ар жолу коркунучтуу нерсени ойлонгондо өзүңүзгө "Жок, мен мындан ары бул жөнүндө ойлонбоймун. Мен күндүн батышы, роза, Париж, яхта же шаркыратма жөнүндө ойлономун" деп айтыңыз. Дегинкиси өзүңүзгө жагымдуу нерсе жөнүндө ойлонсоңуз болду. Муну дайыма кайталап жатып, сиз өзүңүздө коркунуч жараткан ойлорду ойлонуу адатын жок кыласыз. Үчүнчү, кийинки ыкма өзүңө өзүң ак көңүл, чыдамкай жана жумшак болуу. Орен Арнольд тамаша түрүндө "О Кудай, жалынам, мага чыдамкайлык бер, тезинен" деп жазган. Чыдамкайлык кудуреттүү нерсе. Көп адамдар тез натыйжа күткөндүгүнүн айынан жабыркашат. Бизге баары тез арада керек. Кандай нерсени күтсөк да чыдамыбыз жетпей кетет. Кезек күтүп турсак же унаа тыгынында туруп калсак кыжырданабыз. Баардык жакшылыкка азыр ээ болуп, баардык суроолорубузга жоопту азыр билгибиз келет. Көп учурда чыдамсыздыгыбыздын айынан башка бирөөлөрдүн да жашоосун бузабыз. Сабырсыздык бул окуганды каалабагандык. Биз билим алуу үчүн жасаш керек болгон кадамдарды жасабай туруп, сабак албай туруп билимге ээ болгубуз келет. Сиздин аң сезимиңиз бак сыяктуу деп элестетиңиз. Бак бул биринчи кезекте жердин бир тилкеси. Анда өзүңдү жек көрүүнүн калың өскөн өсүмдүктөрү, аргасыздыктын, ачуулануунун, бушаймандыктын таштары болушу мүмкүн. Мына бутактарын качан эле кыркыш керек болгон коркунучтун дарагыда турат. Сиз качан бул нерселерден арылып, топуракты тазалаганыңызда гана ага кубанычтын жана өркүндөөнүн уруктарын себе аласыз. Күн ага жарыкты берсе, сиз суу куюп, кам көрүп, сүйүп турасыз. Башында эч нерсе деле өзгөрбөй жаткандай сезилиши мүмкүн. Бирок токтобоңуз, багыңызга кам көрүүнү уланта бериңиз. Эгер сабырдуулугуңузду көрсөтсөңүз, багыңыз өсүп, гүлдөп чыгат. Сиздин аң сезимде дал ушул эле сыяктуу. Эгер сиз ага жакшы ойлорду киргизип, өстүрсөңүз, алар ал жерде тамырлап, сизди чексиз кубандырып гана турган бакка айланышат. Биз баарыбыз ката кетиребиз. Окуу үйрөнүү учурунда ката кетирүү бул нормалдуу көрүнүш. Бирок мурда айтылгандай, көбүн кемчиликсиз болууга умтулуу ойрон кылат. Бир нерсени алгачкы 3 мүнөт ичинде үйрөнө албай калса эле, өздөрүн бир нерсени үйрөнүүгө жөндөмсүз эсептешет да, эч кандай сабак ала алышпайт. Окуу үйрөнүү үчүн дайыма убакыт талап кылынат. Сиз бир нерсени биринчи жолу кылып жатсаңыз, бул көнбөгөндөй сезилет. Мен эмнени айтып жаткандыгымды сезүү үчүн төмөнкү нерсени жасап көрүңүз. Манжаларыңызды айкалыштырып, колуңузду бириктириңиз. Кайсы колуңуздун бармагы жогоруда болоруна маани бериңиз. Эми колуңузду ажыратып, башка колуңуздун бармагын жогоруда боло тургандай кылып кайрадан бириктириңиз. Бул ыкма сизге таң калыштуу, балким туура эмес да көрүнүшү ыктымал. Колуңуздун бармактарын кезектештирип, жогоруда боло тургандай кылып, бир нече жолу катары менен колуңузду бириктириңиз. Экинчи ыкмага токтолуп, тыным жасаңыз. Эми кандай болду? Эми анча таң калаарлык сезилбей калдыбы? Анча деле жаман эмес. Сиз көнүп калдыңыз. Колуңузду эки ыкма менен тең бириктиргенге да көнүп калышыңыз мүмкүн. Биз бир нерсени жаңыдан кылып жатканда дайыма ушундай болот. Жаңы нерсе биз үчүн көнүмүш эмес болот да, биз аны айыптай баштайбыз. Бирок бир аз жасап көрсөк, ал нормалдуу жана кадимгидей эле болуп калат. Биз өзүбүздү сүйүүгө бир эле күндө үйрөнө калбайбыз. Бирок күн санап сүйүүгө өзүбүздү бир аздан көбүрөөк сүйө алабыз. Ар күнү өзүбүзгө бир аз көбүрөөк сүйүү тартуулап жатып, 2-3 айдан кийин бир кыйла алдыга жылабыз. Сиздин каталарыңыз бул сиздин жардамчыларыңыз. Алар сизге сабак берет. Алардын баалуулугу ушунда. Ката кетиргениңиз үчүн өзүңүздү жазалабаңыз. Эгер кетирген каталарыңыздан сабак ала алсаңыз, алар сиздин толук кандуу жашоого алып барган тепкич болуп бере алат. Узак убакыт өзүн өстүрүүнүн үстүндө иштеп жаткандардын көпчүлүгү таң калышат.
Эмне үчүн көйгөйлөр кайра эле пайда болуп жатат? Бул билим алуунун тереңдетип жана улантып туруу керек экендигин моюнсунуп, баары пайдасыз деп айтпаш керек экендигин гана түшүндүрөт. Жаңы нерсени үйрөнүп жатканда биз өзүбүзгө чыдамдуу жана ак көңүл болушубуз керек. Бак менен салыштырып эсиңиздеби? Отоо чөптөр өсүп чыкканда аларды мүмкүн болушунча тез жууп таштаңыз. 4. Биз өзүбүздүн аң сезимге кайрымдуу болууну үйрөнүшүбүз керек. Жаман ойлор үчүн өзүбүздү жазалабайлычы. Өз ойлорубузду бузуу эмес, куруучу деп эсептесек болот. Жашоодо болгон жаман нерселер үчүн биз өзүбүздү күнөөлөбөшүбүз керек. Биз андан сабак алсак болот. Өзүңө кайрымдуу болуу, күнөөлөөдөн, жала жабуудан, жазалоодон жана ооруудан баш тартуу дегенди түшүндүрөт. Релаксацияда жакшы жардам берет. Өзүбүздөгү күч менен байланыш түзүү үчүн толугу менен бошоңдогонду үйрөнүшүбүз керек. Анткени чымыркануу менен коркунуч биздин күч кубатыбызды алып коет. Күнүнө болгону бир нече мүнөт денеге жана аң сезимге толугу менен бошонууга жол берүү зарыл. Каалаган убакта сиз бир нече жолу терең дем алып, көзүңүздү жумуп, топтолгон чыңалууну таштап салсаңыз эң жакшы болот. Дем чыгарууга көңүл топтоп, өзүңүзгө акырын "Мен сени жакшы көрөм, баары жайында" деп айтыңыз. Канчалык тынч, жай баракат болуп калганыңызды өзүңүз байкайсыз. Сиз азыр жашоодо коркунуч жана чымыркануу сезимдери менен жүрүштүн кереги жок экендигин бекемдеген кабарды так айтып жатасыз. Ар күнү медитацияга чөмүлүңүз. Мындан сырткары аң сезимдин үнүн өчүрүп, ички даанышмандыкка кулак салууңузду сунуштаймын. Биздин коомдо медитация мистикалык нерсе катары кабыл алынып, ага жетүү өтө кыйын сезилип калган. Чындап ал байыртадан эле белгилүү болуп, ага үйрөнүү өтө деле кыйын эмес. Болгону денени толук бошоңдотуп, сүйүү, тынчтык деген сыяктуу сиз өзгөчө маани берген сөздөрдү кайталоо гана керек. Байыртан колдонулуп келген, мен да семинарларымда көп пайдаланган ом деген добушта жакшы ылайык келет. Мен өзүмдү жакшы көрөм. Мен өзүмдү кечирем. Мен кечирилдим деген сыяктуу бүтүндөй сөз түркүмдөрүндө пайдаланууга болот. Тыным учурунда өзүңүздү тыңшап көрүңүз. Кээ бирлери медитация учурунда ойлонууну токтотуп коюш керек деп эсептешет. Чынында биз бул нерсени жасай албайбыз, бирок ойдун жүрүүсүн жайлатып, алардын эркин агышына жол бере алабыз. Кээ бирлери медитация учурунда колуна калем менен дептер алып, өздөрүнүн таңгыч ойлорун жазышат. Муну менен алар тезирээк жок болот. Эгер биз өзүбүздү агып жаткан ойлорго четтен туруп жана кумарсыз эле байкоо жүргүзүп, өзүбүзчө кош көңүл гана мына коркунучка жана жинге толгон ойлор, бул болсо сүйүүгө, булар бактысыздык жана жалгыздык жөнүндөгү ойлор, бул кубанычтуу ой деп айта алсак, демек биз өзүбүздүн укмуштуу күчүбүздү туура пайдалана баштайбыз. Сиз медитацияны каалаган учурда баштап, аны адатка айландыра аласыз. Медитацияны өзүңүз менен жана ички даанышмандыгыңыз менен байланышка чыга баштаганыңызда өзүңүздүн улуу күчүңүзгө көңүл топтоо катары кабыл алыңыз. Муну өзүңүзгө жагымдуу болгон каалаган формада кылса болот. Кээ бирлери медитацияны жүгүрүп жүргөндө же сейилдеп жүргөн учурда жасашат. Эсиңиздерге сала кетейин, медитацияга бул жерде сүрөттөлгөндөн башкача кирсеңиз туура эмес жасап жатамын деп ойлобоңуз. Мен өзүм бак казып жүргөн учурда медитацияга түшкөндө абдан жакшы көрөмүн. Бул абдан сонун болот. Оптимисттик ойлорду элестетиңиз. Элестетүүдө абдан маанилүү. Элестетүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонууга болот. Алардын көпчүлүгү Карл Симонтондун "Айыгуу, выздоровление" деген китебинде сунушталган. Алар рак ооруларын дарылоо абдан сонун жыйынтыктарды беришкен. Элестетүү аркылуу сиз аффирмацияңызды бекемдеген ачык, позитивдүү образды түзөсүз. Менин көп угуучуларым өздөрүнүн аффирмацияларын кандай элестетүүлөр менен бекемдегендерин жазышкан. Бирок бул учурда эске ала турган бир нерсе, элестетүү сиздин инсандык сапаттарыңыз менен карама-каршылыкка келбеши керек. Андай болгондо алар эч кандай пайда алып келбейт. Мисал келтирейин. Рак дартына чалдыккан бир аял жакшы клетка, өлтүрүүчүлөр анын денесиндеги рак клеткаларына чабуул кылып, аларды өлтүрүп жатканын элестеткен. Элестетүү аяктагандан кийин ал баары туура жасалгандыгына күмөн санап калды. Сеанс ага пайда алып келгенин сезбеди. Мен андан "Сиз бирөөнү өлтүрө алат белеңиз?" деп сурадым. Жеке мен денемде жоокер жүргөнүн ойлогондо өзүмдү жаман сезмекмин. Мен ага элестетүүнүн мынчалык агрессивдүү болбой тургандай кылып өзгөртүүсүн сунуштадым. Оюмча, рак клеткаларын ээртип жаткан күндүн нурун же аларды ден соолукка айландырып жаткан сыйкырчы катары элестеткен жакшыраак. Мен өзүм рак менен ооруганда рак клеткаларын денемден жууп жаткан таза, муздак сууну элестетчүмүн.
Бизде түпкү сезимдин деңгээлинде басмырлабай турган элестетүүлөрдү колдонушубуз керек. Эгер сиздин досторуңуздан же жакындарыңыздан кимдир бирөө ооруп жаткан болсо, аны оорулуу катары кабыл алуу менен зыян келтирбеңиз. Алар дени сак адам катары элестетиңиз. Аларга оң жактуу белгилерди жөнөтүңүз. Бирок эсиңизде болсун, айыгуу алардын гана иши. Азыркы учурда медитация жана элестетүү абалына кирүүгө жардам бере турган аудиокассеталар абдан көп. Аларды ооруган адамга белек кылсаңыз болот. Эгер ал кабыл алса, мындай кассеталар анын айыгып кетишине жардам берет. Эгер кабыл албаса, сүйүү менен батаңызды гана бериңиз. Элестетүү баарыбыз үчүн жеткиликтүү. Өзүңүздү, үйүңүздү сүрөттөө, душманыңдан өчө алып жаткан ойлор, мунун баары элестетүү. Биздин акыл эс канча нерсени кыла алат, таң каларлык. 5. Өзүңдү сүйүү жолундагы кийинки тепкич өзүңдү мактоого үйрөнүү. Сындоо жанды күйдүрөт, мактоо аны күлдөн кайра тирилтет. Өзүңүздүн күчүңүздү, Кудай жараткан маңызыңызды мойнуңузга алыңыз. Биз баарыбыз чексиз акыл эстин жемишибиз. Өзүңүздү жемелөө менен сизди жараткан күчтү кемсинтесиз. Кичинеден баштаңыз. Өзүңүзгө эң сонун адам экендигиңизди айтыңыз. Бирок бир эле жолу кылган жетиштүү эмес. Мактоо натыйжа бербейт. Аны жок дегенде мезгил менен кайталап туруңуз. Ишениңиз, бара-бара бул нерсе жеңил боло баштайт. Кийинки жолу өзүңүз үчүн жаңы көнүмүш эмес, же өздөштүрө элек нерсени жасоого туура келгенде өзүңүздү мактоо аркылуу колдоңуз. Мен өзүмдүн эл алдында биринчи жолу чыгып сүйлөгөнүм эсимде. Чогулуу жума күнү эрте менен болгон. Келген адамдар суроо жазылган барактарын баштыкка салып жатышты. Мен ал баштыкты алып, алардын ар бирине жооп бергенден кийин жан дүйнө жана денени айыктыруучу ыкмаларды көрсөтүп жаттым. Сөзүмдү бүткөндөн кийин төмөн түшүп өзүмө Луиза, биринчи жолу үчүн сен эң сонун сүйлөдүң. 6 жолкудан кийин сен мыкты чебер болуп каласың деп айттым. Мен өзүмдү урушпадым. Кебимде кээ бир нерселерди таштап кеткендигим үчүн жемелебедим. Мен өзүмө кийинки эл алдында чыгуу астында коркунуч киргизгим келбеди. Эгер мен ошол биринчи жолкусунда өзүмдү сынга алып жемелегенимде, экинчи жолу ошондой болмок. Акыры эл алдына чыгып сүйлөгөндөн өтө коркуп калмакмын. 1-2 саат өткөндөн кийин мен жайбаракат туруп, эл алдында сүйлөгөнүмдү кантип жакшыртууга болоорун ойлондум. Мен эч качан өзүмдү жемелеген жокмун. Өзүмдү мактоону жана ийгилигим менен куттуктоону эч качан унутпадым. 6 жолу чыгып сүйлөгөндөн кийин мен чындыгында эле мыкты чебер болуп калдым. Бул ыкманы жашоонун бардык чөйрөсүндө колдонсо болот деп ойлойм. Чиркөөгө келген элдин алдына чыгып, сүйлөөнү көпкө чейин уланттым. Бул элдин көңүл болбоорунда туруп, ойлонуу жөндөмдүүлүктү өрчүткөн эң сонун машыгуу болду. Өзүңүздүн оюңузча жакшылыкка татыктуусузбу, жокпу? Ага карабастан, жакшылыкты кабыл алууга өзүңүзгө жол бериңиз. Мен башта айткандай, кээде жакшылыкты кабыл алууну каалабайбыз. Анткени өзүңүздү ага татыктуу эмеспиз деп эсептейбиз. Бул нерсе каалаганга жетүүгө тоскоол болот. Эгер жакшы нерсеге татыктуу эмеспиз деп эсептесек, анда кантип өзүбүз жөнүндө жакшы нерсени айта алабыз? Ойлонуңузчу, сиздин үйүңүздө эмне мактоого татыктуу деп элестетилчү? Үй бүлөңүздө өзүңүздү жетиштүү деңгээлде жакшы, акылдуу, сулуу жана башка сезчү белеңиз? Сиздин жашоодогу максатыңыз кандай? Сиз кайсы бир максат үчүн жашаганыңызды билесиз да, ал келип бир нече жыл ичинде бир жолу жаңы унаа сатып алууга такалышы мүмкүн. Өзүңүздү өнүктүрүү үчүн эмне кылайын деп атасыз? Сиз аффирмацияларды айтып, элестетүү жана башка ыкмаларды колдонууну чечтиңизби? А кечирүүнүчү? Медитация менен алектенүүнүчү? Жашооңузду өзгөртүп, аны өзүңүз каалагандай кылуу үчүн жан дүйнөңүздөн канча аракет кылууга даярсыз? 6. Өзүңдү сүйүү демек өзүңдү колдоо. Жардам үчүн досторуңузга кайрылыңыз, алардын сизге жардам берүүсүнө жол бериңиз. Жардам суроо бул алсыздыкты эмес, күчтүүлүктү көрсөтүү. Көпчүлүгүбүз өзүбүзгө гана ишенип, эч качан бирөөдөн жардам сурабайбыз. Индивидуализм жол бербейт. Ошентсе да баардык көйгөйлөрүңүздү жалгыз жеңүүгө аракет кылып, анан болбой калганы үчүн өзүңүзгө жинденгенден көрө жакындарыңыздан жардам сурап үйрөнүңүз. Бүгүнкү күндө ар бир шаарда колдоо топтору бар. Дээрлик баардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн 12 кадам программасы бар. Эгер сизге керектүүнү таппай жатсаңыз, өзүңүздүн топту түзсөңүз болот. Бул сыртынан көрүнгөндө кыйын деле эмес. Сиздикине окшош көйгөйү бар 2-3 досуңуз менен биригип, өзүңүздөр үчүн кыймыл аракет колдонмосун иштеп чыгыңыздар. Эгер сиз муну жүрөгүңүздөгү сүйүү менен жасасаңыз, кичинекей топ чоңоюп, адамдар сиздерге магнит сыяктуу тартыла баштайт.
Егер адамдар чогула турган каанага батпай турган болуп көбөйүп кетсе, кабатырланбаңыз. Ааламда орун дайыма табылат. Егер эмнеден баштоону билбей турсаңыз, биздин офис менен байланышыңыз. Биз сизге топту жетектей турган колдонмону жөнөтөбүз. Сиздер чынында эле бири-бириңиздерге жардам бере аласыздар. 1985 жылы мен Лос-Анджелесте спид менен ооруган 6 адамдан турган Hayride тобун уюштурдум. Биз менин конок тосуучу бөлмөмдө чогулчубуз. Дарт менен кантип күрөшүүбүздү элестете да албайбыз, бирок отуруп алып бири-бирибизге жашоо таш боор экендигине наалыбай турганыбызды гана айттым. Ансыз деле айкын болуп турган нерсени кайра-кайра айткандан не пайда? Биз жашоого болгон позитивдүү мамилени бекемдеп, өзүбүздү колдоо үчүн колдон келген нерсенин баарын жасап жаттык. Биз жолугушууларды азырда улантып келебиз. Ал шаршемби күнү Вест Голливуд багына 200 чамалуу адам келет. Бул башкача топ. Ал спид менен жабыркагандар үчүн жана бул жерде ар бирине кубанышат. Бизге дүйнөнүн булуң бурчунан адамдар келишет. Анткени Hayride тобунан алар өзүнө керектүү колдоону табышат. Иштин жөнү менде гана эмес, топтун иши натыйжалуу болуш үчүн катышуучулардын ар бири өз салымын кошушат. Биз биргеликте элестетүү жана медитацияларды жасайбыз. Биз бири-бирибиз менен медицинанын акыркы жетишкендиктери жана дарылануунун альтернативдүү жолдору жөнүндөгү маалыматтарды бөлүшөбүз. Бизде энергетикалык стол да бар. Ага жаткан адамга калгандары ага колун коюп же дуба кылуу менен айыгуунун энергиясын сиңиришет. Бул топто акыл эс илиминин кызматын аткаруучулар да бар. Оорулуулар алар менен баарлаша алышат. Жолугушуунун аягында биз ырдап бири-бирибизди кучактайбыз. Биз адамдар жолугушууга чейинки караганда өзүн бир топ жакшы сезип кетишин каалайбыз. Бул жолугушуудан алган позитивдүү күч-кубат адамдарга кээде бир нече күндөргө жетет. Колдоо топтору социалдык жашоонун жаңы формасы. Биздин кыйын жана курч мезгилде алар абдан натыйжалуу. Топко биригүү, андагы адамдардын өз ара аракеттенишүүсү абдан маанилүү. Бул нерсе аларга дем берип, жаңы импульстарды тартуулайт. Жалпы көйгөйлөрү бар адамдардын дайыма жолугушуп туруусун сунуштайм. Бир маселени чечүү менен алектенген адамдар бирге чогулганда өздөрүнүн оорусун, ачуусун, аргасыздыгын алып келишет. Бирок бири-бирине арызданып, кайгырыш үчүн эмес, аларды чечүүдө бирге жол табыш үчүн, көйгөйлөрдөн өөдө көтөрүлүп, руханий өсүү үчүн. Эгер сиз өжөр, тартиптүү болсоңуз жана сизде руханий башат өөрчүгөн болсо, өзүңүздү өстүрүү үчүн өз алдынча иштөө менен сиз абдан көп нерселерге жетише аласыз. А эгер пикирдештериңиздин тобуна бириксеңиз, бири-бириңиздерди байытып жана окутуп жатып алда канча алдыга жылсаңыз болот. Топтун ар бир мүчөсү окутуучу. Ошондуктан сиздерге кеңеш берем. Эгер чечүүнү талап кылган көйгөйлөрүңүз бар болсо, анын үстүнөн иштегенге аракеттериңизди бириктире ала турган топту табууга аракет кылыңыз. 7. Өзүңүздүн терс сапаттарыңызды сүйүңүз. Биз баарыбыз Кудайдын жаратканы болгон сыяктуу эле, алар да сиздин бир бөлүгүңүз. Бизди жараткан улуу күч ката кетирбешибиз үчүн же балдарыбызга ачуубуз келгени үчүн бизди жек көрүп калбайт. Ага биздин колубуздан келишинче аракет кылып жатканыбыз белгилүү. Ал өзүнүн баардык пенделерин сүйүү менен колдоп турат. Биз өзүбүздү ал сүйгөндөй сүйө албайбыз. Туура эмес чечим кабыл алуу баарыбыздын башыбыздан өткөн. Эгер бул үчүн өзүбүздү болбой эле жазалай берсек, белгилүү көз караш калыптанып, негативден арылуу биз үчүн абдан кыйын болот. Эгер сиз кайра-кайра мен ишимди жаман көрөм, мен үйүмдү жаман көрөм, мен ооруумду жаман көрөм, адамдар менен түзүлгөн мамилемди жактырбайм, мен баарын жана баардык нерсени жаман көрөм деп кайталай берсеңиз, сиздин жашооңузда жакшылыктуу эч нерсе болбойт. Ар кандай атүгүл эң татаал деген кырдаалда капыстан эле пайда болбойт. Ал үчүн дайыма себеп бар. Өз дартыңызды сүйүңүз. Китебинин автору доктор Джон Харрисон көп ооруларды жана операцияларды башынан өткөргөн адамдарды айыптоого болбойт деп жазат. Чынында алар өздөрүн куттукташса болот, анткени өздөрүнүн муктаждыктарын канааттандыруунун ишеничтүү жолун табышты. Биздин көйгөйүбүз кандай гана болбосун, башка татаал жагдайларды чечүүгө аракет кылып жатып, алардын пайда болушуна өзүбүз шарт түзгөнүбүздү түшүнүүбүз зарыл. Муну түшүнүү менен биз өз муктаждыктарыбызды канааттандыруунун позитивдүү ыкмаларын таба алабыз. Кээ бир адамдар аны аброю менен басынтып тургандарга жок деп айтуудан кыйналат. Муну менен ал өзүндө рак же дагы ушул сыяктуу дабасыз дартты өөрчүтүп алат. Мен бир аял менен тааныш элем. Ал атасынын талаптарын четке кагуу үчүн өзүндө ооруну жаратып алганын түшүнгөндө өз алдынча жашай баштаган. Ал атасына жок деп айта баштады.
Башында бир топ кыйын болду, бирок ал өзүнө бекем турууга бел байлап, жыйынтыгында жакшы болуп баратканын байкады. Бизде негативдүү үлгүлөр кандай гана болбосун, биз өзүбүз муктаждыктарды позитивдүү канааттандырууга үйрөнө алабыз. Мына ошондуктан өзүңүздөн бул тажрыйба үчүн сыйлык кандай болот? Мындан эмне пайда ала аламын деп сураган абдан маанилүү. Бизге бул суроого жооп берүү жакпайт. Бирок биз өзүбүзгө жакшылап баам салып көрүп, өзүбүзгө чынчыл болсок, жоопту табабыз. Балким сиздин жообуңуз мындай болушу мүмкүн. Мен ооруганда гана жолдошум мага кам көрөт. Чыныгы себепти түшүнүү менен сиз муктаждыктарыңызды канааттандыра турган башка позитивдүү жоопторду издей баштайсыз. Дагы бир таасирдүү нерсе юмор. Ал кыжаалатчылык учурда денени бошоңдотуп, өзүңдү жеңил сезүүгө жардам берет. Биздин топто тамаша сөздөр үчүн дайыма өзүнчө убакыт бөлөбүз. Кээде күлкүчү айымды атайын чакырабыз. Ал күлгөндө баарыбыз токтоно албай каткырып күлөбүз. Биз дайыма эле өзүбүздү олуттуу кабыл ала бербешибиз керек. Анын үстүнө күлкүнүн даарылык касиети да бар эмеспи? Көңүлүңүз чөгүп турган мезгилде эски комедия фильмдерин көрүүнү сунуштайм. Мен жеке кеңештерди берген учурда даарылануучунун өз көйгөйүн үстүнөн күлдүрүү үчүн жан алым калбай аракет кылчумун. Эгер адам өз жашоосуна мыльная операнын, драманын жана комедиянын элементтери камтылган пьеса катары карай алса, демек ал үмүтсүз эмес жана айыгуунун жолунда бара жатат. Юмор биздин түзүлгөн кырдаалдан четтеп, аны башка өңүттөп караганга жардам берет. 8. Өз денеңизге кам көрүңүз. Ал жөнүндө эң сонун убактылуу баш калкалай турган жай катары ойлонуңуз. Сиз өз үйүңүзгө кам көрөсүз го, туурабы? Денеңизди эмне менен азыктандырып жатканыңызга көңүл буруңуз. Чындыктан качуунун эң бир белгилүү эки каражаты бул алкоголь жана баңгизаты. Эгер баңгизатка берилип кетсеңиз, бул сиздин жамандыгыңыз эмес, болгону сиз муктаждыгыңызды канааттандыра алган жакшы жол таба алган эмессиз. Баңгизат бизди жүр, мени менен ойносоң, бирге болсок эң сонун болот дегенси азгырат. Бул чын, ал бизге керемет сезимдерди белек кылат. Бирок ушул учурда ал сиздин жашооңузду өтө катуу өзгөртүп, ал үчүн коркунучтуу баа төлөгөнгө туура келет. Эгер ага кирип кеткен болсоңуз, ден соолугуңуз тездик менен начарлап, дээрлик дайыма өзүңүздү начар сезесиз. Баңгизат зат иммундук системаны начарлатып, адам ар кандай ооруга тез жалдыгат. Мындан сырткары, баңгизатты бир нече жолу кабыл алып көргөндө көнүмүш көз карандылык пайда болот да, муну баштаганда эмне себеп болгонун эстей да албай каласыз. Башында балким бул басымга чыдабаган аргасыздыктан болушу мүмкүн, бирок муну менен баңгизатка берилип кеткендикти актанууга болбойт. Бул такыр башка нерсе. Мен өзүн чындап сүйгөн адамдын баңгизатка берилип кеткенин көрө элекмин. Биз бала чагыбызда мээбизге сиңип калган тоолук эместикти, өзүн бааламагандыктын үнүн басуу үчүн алкоголь менен баңгизатка азгырылабыз. Аларда таасир этпей калган учурда биз өзүбүздү андан да жаман сезебиз. Бизди өзүн күнөөлөө сезими кысымга ала баштайт. Өз сезимдерибизди сезүү жана кабыл алуу биз үчүн коопсуз экендигин өздөштүрүшүбүз керек. Сезимдер өтүп кетет, алар түбөлүктүү эмес. Ашыкча тамак жегендик өзүңдү сүйүүнүн жакшыртуунун бир жолу. Биз тамаксыз жашай албайбыз. Ал бизге күч-кубат берип, организмде жаңы клеткаларды жаратууга жардам берет. Туура тамактануунун негиздерин билсек да, өзүбүздү жазалап, семиз болуу үчүн тамак жана диеталарды колдонууну уланта беребиз. Биз консерваланган тамакты жактоочу улут болуп калдык. Акыркы жылдары тиричиликте өтө эле көп кайра иштетилген заттарды колдонобуз. Келечектеги дарыгерлерге туура тамактануу жөнүндө илимди окутушпайт. Медициналык окуу жайларынын милдеттүү программасында мындай нерсе жок. Азыр медицина негизинен дарыларды пайдаланууга жана хирургиялык аралашууларга гана таянат. Эгер биз чынында эле туура тамактанууну үйрөнгүбүз келсе, муну өз алдыбызча жасашыбыз керек. Кайсы тамактан кийин өзүбүздү кандай сезип жатканыбызды байкап билүү, демек өзүңө болгон сүйүүнү билдирүү. Эгер түштөнүүдөн 1 сааттан кийин сизди уйкуга тартып атса, мен эмне жедим деп сураганыңыз оң. Балким сиз организмиңизге пайда алып келбей турган нерсени жеген болушуңуз ыктымал. Кайсы тамак сизге күч-кубат берип, кайсы тамак ашказандын бузулушуна же өзүңүздү жаман сезүүгө алып келип жаткандыгына көңүл буруңуз. Муну ар нерсени жасап көрүп, каталарды кетирүү ыкмасы менен үйрөнсөңүз да болот. Же туура тамактануу боюнча жакшы адиске барып, суроолоруңузга жооп алсаңыз болот. Эсиңиздерде болсун. Биз ар түрдүүбүз. Бирөөгө жаккан нерсе башкага туура келбеши мүмкүн. Физиологиялык өзгөчөлүгүнө карап, ар бир адам өзүнө туура келгенин тандап алышы керек. Өзүңүзгө жаккан, кубаныч тартуулаган көнүгүүлөрдүн топтомун тандап алыңыз.
Бул көнүгүүлөргө өзүңүздүн позитивдүү мамилеңизди иштеп чыгыңыз. Сиз билесиз, адам өзүндөгү оорулардын очогун башкалар менен болгон негативдүү мамилесинин жыйынтыгында жаратып алат. Эгер кырдаалды өзгөртүүнү кааласаңыз, өзүңүздү кечирип, ачуунун жана ызанын сиздин денеңизге киришине жол бербешиңиз керек. Аффирмациялар менен көнүгүүлөр топтомунун айкалышы сизге өзүңүздүн денеңиз жөнүндөгү негативдүү эстөөнү өзгөртүүгө жардам берет. Биздин күндө ден соолукту бекемдөөгө улам жаңы мамилелер жаралып жатат. Байыркы ыкмалар менен заманбап медицинанын биригишин үйрөнүп жатабыз. Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, адам мээсинин жардамы менен ДНКнын түзүлүшүнө таасир этип аяга алат. 9. Күзгү менен иштөө. Бизге өзүбүздү сүйүүгө эмне тоскоол болуп жатканын билүү үчүн күзгү менен иштөөнүн маанилүүлүгүн көбүнчө басым жасап көрсөтөм. Сиз күзгү менен ар кандайча иштесеңиз болот. Мен, мисалы, эрте менен турары менен күзгүгө келип, мен сени жакшы көрөм, сен бактылуу болушуң үчүн бүгүн мен эмне кыла алам деп сурайм. Мындай сөздөрдөн кийин ички үнүңүзгө жакшылап кулак салып, анын айтканын кылыңыз. Күзгү менен иштешип баштаганыңызда эч кандай жоо укпашыңыз мүмкүн. Сиз өзүңүздү жемелеп көнүп калгансызда ички үн сүйүүгө толгон ой менен жооп кыла албайт. Эгер күндүзү кандайдыр бир жагымсыз окуя болсо, күзгүгө келип, баары бир мен сени жакшы көрөм деп айтыңыз. Сиздин жашооңуздагы окуялар кетет, а өзүңүзгө болгон сүйүү дайыма сиз менен калат. Ал сиздин жашооңуздагы эң маанилүү нерсе. Эгер абдан жакшы нерсе болуп жатса, күзгүгө келип, рахмат деп айтыңыз. Ушундай сонун окуяны жаратканыңыз үчүн өзүңүзгө ыраазычылык билдириңиз. Күзгүгө кароо менен кечирүүнү кылсаңыз да болот. Өзүңүздү жана башкаларды кечириңиз. Күзгүгө карап, башка адам менен сүйлөшсөңүз да болот. Өзгөчө аны менен жеке жолугуп сүйлөшүүдөн корксоңуз. Башкалар менен ата-энеңиз, балдарыңыз, сүйгөнүңүз, дарыгериңиз, жетекчилериңиз менен мамилеңизди айкындап алсаңыз болот. Башка жагдайда айтуудан корккон бардык нерсени айта аласыз. Эсиңизде болсун, аягында бул адамдардын ар биринен сүйүүсүн жана жактыруусын суроо керек. Анткени сиз дал ушул нерсени каалайсыз. Өзүн сүйүүдөн кыйналган адамдар адатта кечире да алышпайт. Кечире албагандык өзүңө болгон сүйүүнү бууп коет. Биз качан кечирип, кайгылуу ойлордон арылгандыгыбызда өзүбүздөн кечирбестиктин оор жүгүн гана алып таштабастан бизге карай жолду тоскон эшикти да кенен ачабыз. Адамдар адатта ийнимен оор жүктү алып салгандай эле болдум дешет. Чынында эле ушундай. Биз дайыма бул оордукту көтөрүп жүргөнбүз да. Доктор Джон Харрисон адамдын өзүн жана ата-энесин кечирүүсү өткөндүн азаптуу эстөөлөрүнөн бошонуу менен биргеликте ар кандай антибиотикке караганда көп ооруларды даарылай ала тургандыгын бекемдейт. Бала үчүн өз ата-энесин жаман көрүү абдан кыйын, дээрлик мүмкүн эмес. Бирок бул нерсе боло турган болсо, балага аларды кечирүү дагы кыйыныраак болот. Өткөндү кое бербей, кечирбей туруп, биз өзүбүздү ал күндөргө байлап алабыз. Өткөн күнгө чөмүлүү менен биз азыркы учурда жашай албайбыз. Эгер азыркы учурда жашай албасак, анда кантип өзүбүз үчүн жаркын келечек кура алабыз? Өткөндөгү баардык жаман нерселер көбөйүп, келечекке өтүп кетет. Аффирмацияларды күзгү алдында туруп айтуу абдан пайдалуу. Анткени сиз өзүңүз жөнүндө чындыкты билесиз. Аффирмацияларды айтып жаткан учурда кимди алдагың келип жатат? Бул чындык болушу мүмкүн эмес. Сен буга татыктуу эмессиң деген сыяктуу негативдүү жоопторду угушуңуз да мүмкүн. Эгер мындай болсо, баа жетпеген белек алганыңызды билиңиз. Өзүңүз каалаган өзгөрүүлөргө жетүүгө эмне тоскоол болуп жатканын билмейинче жылыш болбойт. Сиз азыр эле уккан негативдүү жооп белек сыяктуу, анткени анда тоскоолдуктан бошонуунун ачкычы жатат. Андан позитивдүү аффирмацияны түзүңүз. Мисалы мындай: мен эми баардык жакшы нерселерге татыктуумун. Жагымдуу окуялардын менин жашоомду толтурушуна жол беремин. Бул жаңы аффирмацияны сиздин жашооңуздун ыңгайлашкан бир бөлүгү болуп калмайынча кайталай бериңиз. Эгер үй бүлөнүн бир эле мүчөсү аффирмациялар менен алектенсе, бүтүндөй үй бүлө таң каларлык өзгөргөнүн көп эле байкагам. Менин тобумдагы көп адамдардын үй бүлөсүндө аргасы алыстаган салкын мамиле бийлейт. Атүгүл кээ бир ата-энелер балдары менен сүйлөшпөй калганга чейин жетет. Мен аларга мындай аффирмацияларды кайталоосун сунуштайм. Менин үй бүлөмдө баары менен, апа менен да мамилем жылуу, ачык жана сүйүүгө толгон. Үй бүлөдө ким менен мамилең эң татаал болсо, ошол өзгөчөлөнүп айтылат. Мен бул аффирмацияны ар жолу үй бүлө же анын бир мүчөсү жөнүндө ой пайда болгондо эле күзгүгө келип кайталанышына кеңеш берем. Адатта 3, 6 же 9 айдан кийин чогулуштарда
алардын ата энелери пайда болуп калат. Таң каларлык. 10. Өзүңүздү дал ушул убакта сүйүңүз. Качан кемчиликсиз болуп калганда сүйө баштайм деп күтпөңүз. Өзүңүзгө өзүң канааттанбагандык бул болгону адат гана. Эгер сиз кийинкиге жылдырбай туруп, дал ушул азыр өзүңүздү сүйүп, жактыра баштасаңыз, анда жашооңузга жакшылыктар келгенде алардан рахат ала аласыз. Өзүңүздү сүйүүнү үйрөнүү менен сиз башкаларды да сүйүп, кабыл ала аласыз. Биз башкаларды өзгөртө албайбыз. Андыктан аларды жайына койгонубуз жакшы. Ар бир адам өз сабагын өздөштүрүүсү керек. Сиз кыла ала турган бир гана нерсе бул өз сабагыңызды өздөштүрүү. Ал үчүн биринчи кадам бузуку жүрүш туруштагы адамдар сизди артка таштап салбасы үчүн өзүңүздү сүйүү. Эгер сизге такыр өзгөрүүнү каалабаган чынында эле жаман адам кездешип калса, аны менен сүйлөшпөй коюу үчүн сизге өзүңүзгө болгон баардык сүйүүңүз талап кылынат. Менин семинарларымдын биринде бир аял күйөөсүнүн абдан начар адам экендигин жана 2 кичине баласы анын жаман таасирине кабылышын каалабагандыгын айтты. Мен ага күйөөсүнүн эң сонун адам экендигин, ага ишенсе боло тургандыгын, жакшы сапаттарын көрсөтүү үчүн өз үстүнөн тынымсыз иштеген адам экендигин бекемдеген аффирмацияларды кайталоосун сунуштадым. Аффирмацияларда ал өзү күйөөсүнөн кандай сапаттарды көргүсү келсе, ошолорду айтуусун сурандым. Күйөөсү жаман сапаттарын көргөзгөн сайын ал аффирмациялары ичинен кайталап жатты. Бирок алардын мамилесинде эч нерсе өзгөрбөсө, бул аял кандай гана аффирмацияларды кайталабасын, алардын мамилесин оңдоо мүмкүн эмес. Азыркы учурда ажырашуулардын саны өсүп баратат. Ошондуктан менин көз карашымда аялдар бала күтүүдөн мурда өздөрүнө суроо беришсе, мен өз балдарымды жалгыз тарбиялаганга даярмынбы? Толук эмес үй бүлөлөр нормага айланып, адатта мындай учурда баланы жалгыз тарбиялаган аялдар жоопкерчиликти алышат. Заман өзгөрүп жатат. Азыр мурдага караганда сейрек гана үй бүлө өмүр бою бекем болууда. Муну да эске алуу керек. Бизди дайыма басмырлаган мамилелерди көбүнчө сактап, өзүбүздү кемсинтүүгө жол берип коебуз. Аял өзүнө мен сүйүүгө татыктуу деле эмесмин. Ошондуктан кандай жашасам ошондой жашай берейин. Өзүм ушуга татыктуу болсом керек да. Эми дагы кимге керек элем дейт. Бир нерсени кайра кайталай берип, жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок мен чындыгында эле ишенем, ар кандай көйгөйдү чечүүдөгү тез жол өзүңдү кандай болсоң ошондой боюнча сүйүү. Биз бөлүп чыгарган сүйүү флюидтери бизге сүйгөн адамдарды тартат. Кандай гана таң каларлык. Эч кандай шартсыз сүйүү. Мен көз карашымда биздин жашоодогу максатыбыз эч кандай шартсыз сүйүү. Ага жетүү өзүңдү сүйүүдөн жана кабыл алуудан башталат. Сиз бул дүйнөгө башка бирөөлөргө жагынып, алар каалагандай жашоо үчүн жаралган эмессиз. Өз жашооңузду, жеке жолуңузду таап, өзүңүз каалагандай жашасаңыз болот. Сиздин максат өзүңүздү билдирүү жана сүйүүнү анын терең деңгээлинде билдирүү. Сиз өзүңүзгө түшүнүктүүлүктү жана боорукерликти сиңирүү, нурдантуу менен өсүү жана өнүгүү үчүн жашайсыз. Сиз бул дүйнө менен коштошуп кеткениңизде өзүңүз менен бирге унааңызды да, банктагы шотуңузду да, кызмат ордуңузду да, адамдар менен мамилеңизди да алып кетпейсиз. Сиз кошо алып кете турган жалгыз гана нерсе бул сүйүү жөндөмдүүлүгүңүз.